Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Урматтуу KG Кабар каналынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Манас аэропорту тарапта жүрөбүз. Бишкек шаарынын ылдыйкы Нижний Чүй тарабы. Ушул жердеги мраморный айылдан сатыла турган дагы бир үй бар экен. Ошону көрсөтмөкчүмүн. Дареги Манас аэропортко түшүп келгениңиздерде эле тетиги жерде көпүрөдөн бери бурулсаңыздар 3-4 километрден кийин эле Манас аэропорту болот. А сиздер Манас аэропортуна жетпей эле оң тарапка бурулуп кирип кетесиздер. Түз кетсеңиздер аэропортко барып каласыздар. Оң тарапка мраморный айылына чыгып кетет мына ушул жол. Тугандар, азыркы повороттон 3-4 километр ичине карап кирсеңиздер, мына көрүп турасыздар мына түркүктөрдү. Ушул бүткөн жерде мына сол тарапка кайрагаштарды бойлоп кирет экен. Тетиги айыл тугандар. Көрүп турасыздарбы? Ошол айыл. Мына ушу кайрагаштарды бойлоп бара берсеңиздер, биринчи көчө, Келечек деген көчө. Ошондон эле кирип барсаңыздар 15-үй. Тугандар, сатыла турган үйдүн жанына келип калдым. Азыркы көрсөткөн жолдон, чоң жолдон эле сиздер ошол кайрагаштарды бойлоп келе берсеңиздер, Келечек деген көчөгө келип калат экенсиздер. Тагыраагы аэропорт тараптан келгениңиздерде айылдын биринчи көчөсү болуп калат экен. Келе бересиздер. Келечек көчөсү менен келгениңиздерден кийин тетиги жерде кесилиш бар экен. Андан бери өтсөңүздөр, жолдун сол тарабындагы мына ушул мансард үйдү көрөсүздөр. Келечек көчөсү 15-чи даректеги үйгө карап келе бересиздер. Ушул сатылат. Азыр ээси менен чогуу. Ассаламу алейкум. Кандайсыз аке, жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзүңөр? Иштер жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Соолуктар болот о? Жакшы, шүгүр. Кышта келди дең ушинтип. Кышта келип калды бүгүн. Кокус эле жаба берди, кара. Ошондой болду го. Жакшы экен. Так, жериңиз канча эми бул жерде? Жер 8 сотик. 8 сотик, а? Китеп бардыгы даяр. Үйгө дагы документ түзүлгөн. Үйгө документ түзүлгөн. Демек бар жоо документальный дең, а? Бул үйдү сатып алгансызбы же салгансызбы? Өзүм салганмын. Өзүң салгансыз. Канча жылда салдыңыз эми? Жаман заңырайтып чоң салыпсыз го. Буну эми Россияда иштеп жүрүп, 1 жыл келип, фундаментин бүтүрүп, дубалын бүтүрүп, үстүн бүтүрүп, ошентип 3-4 жылда бүттү. Жакшы. Ушул акыбалга келди. Өтө жакшы. Сонун. Негизи үй куруш дагы оңой эмес. Так, мына пескоблоктон башталат окшойт жериңиз, а? Пескоблоктон аркы пескоблокко чейин. Мына пескоблокко чейин. Дарбазанын бери ягында. Жакшы. Дарбаза коюлуп тур. Коргон тосулган. Коргон тосулган толук. Үйдү канча салдыңыз эми? Үйдү 11-ге 11 салганмын. 11-ге 11. Так, суу свет кандай бул жерде? Суу свет келген, кошумча дагы жерден чыгарганбыз. 22 метрден чыккан, мотор даяр, светти кошуп, улап чыгарып иштеткенбиз. Жакшы. Көчөлөргө мындай прожекторлор коюлуп тур, а? Прожекторлор коюлган. Күзүндө келип бул жерге тосуп дара келген десем, кошуналар токтотуп койгон, себеп центральный канализация келет деп. Дарактарын бекерле жалко болот деп. Мына жерден өтөт дейби? Ушул жерден центральный канализация келет деп. Сонун болот экен да. Центральный канализация кирсе, шаардагыдай эле шарт болуп калат экен да. Ошондой эле болуп калат. Жакшы, жүрүңчү үйгө кире береличи. Бисмилла деп. Мынакей туугандар, ушинтип кыш тагын келип калды. Бирок мына ушул үйдү сиздерге толугу менен обзор кылып көрсөтөлү. Эгер үй издеп аткан болсоңуздар, мына ушундай чоң заңыраган үй, мына ушул үй шашылыш сатылат. Азыр сиздерге баасын да айтабыз, үй кантип салынган, канча, ичи кандай бөлмө баарын так көрсөтөбүз. Үйгө коргонго киргенде эле мына ушундай чоң жер экен. Бул жакта дагы бир калитка. Бул малканага катыштаган окшойсуз, а? Ошондой болгон планыбыз. Ошондой болгон. Так, малкананы эми бул жактарга төрүнө каалаган жериңизге салып алат экенсиз. Бул жагы бак болгонбу? 30 түп көчө теккем жазында. 30 түп көчө тегилген, а? Мына жерден огороддон суу чыгат экен. Суу чыгат, ал жерден жердин алдынан суу чыгат. Ал жерде колодец бар экен, а? Баягы эме, эмне деп коет эле? Артезиан. Артезиан. Жүрүң үйгө кире береличи. Үйдүн анан фундаментин айтайын. Фундаменти жерге 70-80 см ылдыйга кирип, андан 8 жерге метрге метр подушка коюлган. 4 бурчкабы? 4 бурчка. Салмак түшө турган жерге. Анан үйдүн оң тарабында септик курулган. Септик. Мына жакта, септиктин арасында туалет бар. Септик дагы 5ге 2 чукулуп, 2 метр куюлуп, андан ылдый дагы 2 метрлик колодостен экөө, 1 метрликтен экөө кылып, 2 колонка болгон. Толбойт дең. Биринен толсо, экинчисин өтүп кете берет. Тазалаганда биринчисин тазалап кете берет. Жанагындай кандай ирик немелери бер жакка өтпөйт. Ал жакта тосулган. Бер жакка только суу өтүп, сиңип кете берет. Жакшы экен анда. Мен дагы канализацияны дагы ойлонуштурупсуз, а? Центральный келгиче. Так, крышалар бүтүп тур, сырты болгон отделкасы калып тур, фронтондор бүткөн. Суу түтүкчөлөрүнө крючоктору коюпсуз. Жакшы. Отопление киргизгенсизби? Отопление кирген, печка коюлган. Мына кире бериш жаман кенен экен да, мына караңыздар. 2 метрдей бар окшойт, мына жер, а? 2 метр ооба. 2 метрдей бар экен. Так.
Кош эшиктен кирет экенбиз. Туугандар. Печканы жактыңыз же жага элексизби? Печканы былтыр жагып көргөнмүн, ысыган, жакшы ысыган. Жакшы ысыган. Паройлор жаңы экен да демек, э? Паройлор Казакстандан жаңы. Бушник эмес, жаңы коюлган баары. Бушник эмес, жаңы коюлган. Так, печка өзү 250 метр квадратка даярлаган. 250 метр квадрат. Мына үйдү полный жылыта алабы? Полный жылытат. Жакшы. Паукпу бул? Паук. Өйдөдөн полный бир комнаталар бир сере ысыйбы? Ысыйт. Так, дуалдар подобой бүтүптүр, шпаклевкалар, Ооба. Шкурка кылып туруп эле, уже шпаклевка жабыштырып, баягы эшиктин кырындагы обналичниктер жабыштырса болду дейт. Алар дагы даяр турат үйдө. Алып койгонсузбу? Алып коюп койгом, обойдон кийин жармаштырам деп турат үйдө. Мунун астында погреб бар окшойт, эшиги бар экен. Мында подвал бар, Аягында көрсөтөбүз. Канча бөлмө биринчи этажда? Биринчи 4 бөлмө, бирөөсү кухня, анан санузел бар. Санузел бар, а? Так, оң жактан көрсөтө берели мунун. Киребиз. Жүрүңүздөр. Так, бул эшиктен киргениңиздерде. Бул чакан бөлмө экен, а? Чакан бөлмө, жатакан экен. Спальный. Мынакей. Бул күн чыгыш тарабындагы биринчи бөлмө. Так, бул канчага болду мына бөлмө? Бул 3.60га 2.40 жарым ушундай. 2,5. Так, экинчи. Бул кухня. Кухня. Мына төрүндө болот турбайбы баягы кухня гарнитур, а? Холодильник, мойка, печка, газ ушундай нерселер коюлат деген. Вытяжкада турба чыккан, вытяжкага коюлган. Канализация кирген, ысык суу, муздак суу, а бирөөсү стиральный машинага коюлган. Стиральный машина. Могул жерден вытяжка чыгып кетиш керек. Вытяжка чыгып кетиш керек. Так, бул жактар кафель кылып эме кылыпсыз, а? Сонун точкалар да коюлуптур. Коюлган. Жакшы, паровой отопление кириптир. Айнектер ва двухслойный салына турган жыгач айнектер экен, а? Ооба. Жакшы. Мына үстү кафелге жаман окшошот экен, да? Пластик окшойт бул. Пластик. Бул баягы буусу болот да бул жерде. Ошо жууганга да ошону койгонбуз. Жайлаган экен. Сон. Поллор бүт. Биринчи этаж, экинчи этаж жыгач полу? Жыгач болгон. Мына полдун алдында гидроизоляция коюлуп, андан үстүнө анан кийин пол басылган. Себеп алдынан зак чыкпаш керек. Документальный кылган экенсиз да бар жокту. Так, кийинки бөлмө. Бул детский деп койгонбуз бул бөлмөнү. Детский бөлмө. Мынакей. Караңыздар. Плюнтус калыптыр. Люстра, обой болду. Башка полду эме салат экенсиздер, палас саласыздар. Жашай бересиздер да. Сонун экен. Паровойлор кийин боелот да олар, а? Ал боелот. Ол эми обой бүткөндөн кийин. Обой бүткөндөн кийин. Жакшы. Мына акыркы бөлмөңүзчү? Бул зал болгон. Чоң экен. Бул канча? 5,5га 3,60. 5,5га 3,60. Мына ол немелерин ордо окшойт. Софиттерин, а? Ошондой майда чырактарды. Үстүнү мына ушул эки тепкичтүү болуп тур, мынакей, көрүп турасыздар, потолокторду. Гипсокартон болгон, а? Гипсокартон. Ортодо люстранын орду. Гипсокартондун үстүндө дагы стекловата бар. Стекловата барбы? Паризоляция, гидроизоляция, анан стекловата, анын үстүндө дагы паризоляция кылып, анын үстүнө пол басканбыз. Биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосунда? Ортосунда. Мына ол күн батыш тарабында чоң терезе калтырыпсыз, а? 3 көздүү. Жакшы болуп тур. Мына жака эме баягы не деп коет эле? Подоконник коюш керек экен. Болду. Бул жагы эме жыгач пол. Бунун астында эме жок, а? Подвал жок, а? Подвал жок мунун алдында. Толтурулганбы? Толтурулган. Жайлапсыз. Сон. Так, 4 бөлмө болду, туугандар. 2 спальня, 1 кухня, 1 зал. Мына болсо, бул жагы санузел экен. Бул жагы уже Бишкектеги шаардагы квартиралардагыдай эле кылып, сонун эле кылып эме кылып коюптур. Мынакей, унитаздары, ванна бүт, сууларды ысытып турат, вытяжка баары коюлуптур. Кафелдер дагы көрүп турасыздар. Потолокко чейин болуптур. Өтө жакшы. Сонун. Экинчи кабатка чыга бердикпи анда? Чыгыңыз. Мына кафелдер да бул кафел топкага алынган. Топкага алынган. Койгоңуз бететпей калдым. Койгоңуз бететпей калдыңыз, а? Жетеби? Жетет. Ашыгы менен жетет. Экинчи кабатка чыгып баратабыз, туугандар. Көрдүңүздөрбү? Жыгачтардын немесин дагы, лестницаны дагы уже бүтүрүп коюптур. Так. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосу демек плита эмес экен да? Жок, плита эмес, бул жыгач, мына жерден стекловата коюлган, мына паризоляция, гидроизоляция баары көрүнүп турат. Бул жерде гипсокартон. Стекловата дагы ондуктан коюлган. Мына ол эме полдун стропиласыга эле потолок каккан эмессизби? Жок. Эки катар үстүгө полго отдельно, потолокко отдельно тартылган. Стропила чыталган. Бардыгы. Баягы вибрацияндай болбойт, тараптабайт, а? Даже шум изоляция деп ошо стекловатанын калыңынан койгон. Жакшы.
Экинчи кабатка чыкканыбызда орто холл экен мына коридор. Ылдыйдагыдай эле чоң, узун коридор. Мына жакты бөлүп койсо да болот окшойт, бөлүп койсо да болот, бирок бул жерден мен балкон кылам деп план кылган элем. Айнекти чоң коюп, алды көрүнүшү аябай сонун. Көрүнүшү жакшы. Кошуналардын бардыгын ушул жерден чыгып көрүп. Уну көчө да бүт көрүнөт турбайбы бу жерден, Охо, мына. Көрдүңүздөрбү? Сонун. Бул жака электромонтаждар бүтүптүр, Бүткөн улаш керек, лампочкаларды коюш керек өзүнүн табитине карап. Анан потолок дагы бунун үстүндө дагы ошондой болгон, үстүндө эң үстүн ол жерден неме коюп койгон, үстүгө чыкса болот. Люк барбы? Люк бар. Үстүнө 0,9-дук USB койгонмун. Анын алдына стекловата, пароизоляция и анан стекло гипсокартон жабылган. Кыскасын айтканда, мына мансардтын үстү полный утепление болгон. Болгон. Үстүндө дагы адам жүрсө болот. Сонун экен. USB коюлган. Так, мына ол тарабында болсо баягы санузелдин үстү. Бул жакта санузел болобу эле же кандай план болгон? Мен план бул жерге гардероб же буюм кое турган нерсе болот, тосот деп светти да киргизип койгонбуз. Санузел кошсо болобу? Кошсо болот. Болот да? Болот. Астына баягындай кафелдерди эме кылып жаткырып койсо болот да, болот. Ордо ошондой калыптыр, бул жерден эшик болот экен. Бир бөлмө, санузелге бөлмө бар экен. Мына ол лестницадан чыкканыңызда да сол тарапта эки эшик бар экен. Бул жер эки бөлмө болот окшойт, Эки бөлмөгө ошо детскийде улайыкташтырылганбыз, ортосун бөлгөнгө успеть этпей калдым. Ортону эми гипсокартон менен тосуп коет да? Гипсокартон менен тосуп койсо болот. Мына ол көрүп турасыздарбы, шпаклевкалардан полный бүтүптүр. Болгону кичине шурка кылып туруп эле потолок краскаланат экен, однотонный. Плинтус обой. Обойдо эми обой иштери эми жеңил иштери калыптыр да. Кыскасы үй бир 90%ге жакын бүтүп калыптыр. Бүтүп калыптыр. Паровой отоплениялар да бул жака трубасы чыгыптыр. Бул жака баягы Ленинградка кылып эме койсо эле болду экен, паровой койсо болду. Буга баягы үстүдөн паук түшүрүштүн кереги жок да буга. Жок, түшүрүштүн кереги жок, краник коюп ошодон аркылуу өтүп кете берет. Сонун. Ойлонуштургансың дагы. Ол дагы ойлонуштурган. Сонун. Мына ол экинчи кабаттагы эки бөлмө, жаш балдардын бөлмөсү, бирок кенен бөлмө калтырылыптыр. Сонун. Күн чыгыш тарабында баягы күн тие турган тарапта эмеси бар экен. Эки чоң терезе бар экен. Сонун. Жакшы. Асты утепление болсо, үстү утепление болсо, төрт тарабы дуал болсо, мындай почти что экинчи кабат экен да, почти что дейт го. Жакшы. Бунун тушундагы дагы бир бөлмө бар экен. Бул чоң зал окшойт, Бул залга кылай кылган. Расширительный бачок биякта турат. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Чоң зал. Узун туурасы канча болот мунун? 4кө 3,60га 9. 3,60га 9. Охо. Конок болсо турган эле бөлмө экен. Дуалга кеткен болсо ошондо бир 8-20 ошондой болуп калат. 8-20. Мына жерден тосуп дагы бир ички бөлмө кылып койсо кылып койсо болот. Болот, стекловата ашып калган, ушул жерден ашып калган 10-дук стекловата. Охо. OSB'лардан ушуларды иштеткен. OSB дагы ошо потолоктун үстүнө коюлган OSB'ден ашып калган. 9-дук. Жакшы экен. Күн батыш тарабында эки чоң терезе, мынакей. Бул мына сырткы кабат терезелер коюлуптур, ички кабатычы? Ички кабаты ылдыйда таяр турат, просто аягында жууп, анан коем деген план. Ремонт бүткөндөн кийин. Ремонт бүткөндөн кийин. Сонун. Желеген экенсиз. Эми сизден эмени сурайынчы, буну пулун канча деп атасыз пулуну? $58,000 койдук. $58,000 деп койдуңуз. Бул алмашуу жолун карайсызбы? Эми ол карап көрөбүз. Эми өзүбүзгө туура келген болсо алмашабыз. Жакшы, эми карап көрөсүз да. Так, мына ол эмен бир погребти да ачайлычы кеңчи. Охо. Бул жакта азыр өзүм лишний вещтерим бар. Строй материал ашып калган. Бул жер негизи лестница болот окшойт. Лестница болот. Мына караңыздар, мына ол коридор бою эле жаман чоң эме калтырылган экен да, мынакей. Көрдүңүздөрбү? Мунун ичи дагы 2,5га 8,20. Охо. Бийиктиги 1,60. Жеңемдин бүт буюм тайым астына эле кирип кетет экен, Бардыгы батат. Сонун кылыпсыз. Асты мына ол эмеси температура жылуураак болот экен, Бул жак жылуу болот, бул жерде монолит басылган. Мунун үстүнө анан пол кылып салган. Бул жер монолитпи мыйер? Бул жер мунун үстү монолит. Толугу менен. Сонуган экенси. Мен могу пол экен деп атпайм, баягы стропил менен тоскон экен. Жок. Бул жакта монолит. Жок, бул жак эшик болот. Бул жагынан тепкич түшүрүп, адам түшүп бул жагынан оруураак жүкбөсө алып берет деп эки эшикке пландаштырылган. Мына жакта эме жок да, погреб жок да бул жерде. Бул стяжка эле болгон да бул жагы. Жакшы, 58,000 сурайсыз.
58 миң деп атабыз. 58 миң. Биринчи кабат полный эле уже чырактар да коюлуп тур. Экинчи кабатта болгону чырактарын коюш керек экен, а? Ана отделка иштери калды. Анан мынабу кабелдердин бардыгын Россиядан алып келгенмин. Россиядан. Булар калың окшойт, аябай. Бул эми Россияныкы калыңыраак болот экен. Лампочкаларга 3-түк, же 2-ликпи 3-түк болуш керек. Калыңдыгыбы? Калыңдыгы. Резеткаларга 4-түк койдурганмын. Охо. Сиз баягы чоң заводдогудай эле кылып монтаж кылып иштеген экенсиз да? Негизи 2,5 деле көтөрөт негизи үйдөчү. Көтөрөт, Розетканы 2,5 көтөрөт. Жез бардыгы. Бардыгы жез. Мыналардын бүт бары Россиядан келген. Автоматтар немелер. Мынабу немелердики экен, лампочкалардыкы. Бул жактагылар бүт резеткалардыкы. Резеткалардыкы. Жакшы. Монтаж иши калган эмес деңиз, а? Монтаж иши калган эмес. Жакшы экен. Мына бул эми сыртка чыгып таган сиздерге коргонду көрсөтүп коелу. Счетчик коюлган, свет, документ бар жогу жайында экен. Мына бул дараткана жактарды дагы сиздерге бир сире көрсөтүп коелу, септик. Бул жагында эми баня салганга, кошумча пристройкалар кылганга место бар экен, бул жагында. Бул жерге баня пландаштырылган, ол жерден канализация түшүп кетиш керек септикке. Ол место коюлган. Коюлган. Так, мына бул пескоблоктун ичи эмне болот? Пескоблоктун бул дараткана. Дараткана, летний. Летний дараткана, дараткананын нар жагында септик. Кальций коюп койгон, ошол жерден тартырып чыгып кете берет. Анан ол жерден дагы али туалет жыттанбаш үчүн бир труба чыгарып койсо болот. Анын дагы местасын койгонмун. Сону. Жакшы. Мына бул дагы жердин бетине бир 80-90 чыгып турат мына бул, а? Жердин бетине 1 метр койгонбуз, эми мен толтуруп ал ушул болуп калды. 90-80 болуп калыптыр да азыр. Ооба. Негизи башында кылганда 1 метр калтыргансызбы? Жердин үстүнө чыккан 70-80 ылдыйга кирген. Жакшы. Кызыл кирпич. 1,5 кирпич болуп турат, ооба. 1,5 кирпич болгон. Биринчи этаждын дагы перегородкалары 1,5 кирпич, экинчи этаж перегородкасы 1 кирпич. Жакшы экен. Сонун. Жайлаған екенсіз. Үсті мынандай шифр екен, а? Үсті шифрмен жабылған. Лист қалдырайды деп мынандай шифр қойғансыз ба? Тынчырақ болады деп шифр қойғанмын. Шифр қойғансыз, а? Сонун. Бірақ үйді проектісін қаяқтан алғансыз? Өзүбүз эле. Чийгенсиз бе? Өзүбүз отуруп эле ушундай кухня керек, мынча зал керек, мындайды өзүбүз эле неме кылганбыз. Жакшы. Сонун. Проектиңизди алат окшойм мен. Макул берейин. Мына жерде эми скважина бар дедиңизби эмени? Качалка жерден алынған качалка су бар. Артезиан, канча метрден чыкты бул? Бул 22 метрден чыккан, мунуга дагы мындай кальций сатып алып келип койгонмун. Ана баклажканын алдында неме шлангысы бар, ошону алып туруп эле моторду улап чыгара берет. Сразу эле чыгара береби? Чыгат, светти улап чыгара берет. Мотор үйдө турат. Жакшы. Турецкий мотор алып койгонмун. Жакшы. Муну майда карлик көчөттөр экенсиз, а? Жок, булар шабдалы өрүк. Карликтери баягы бой кичине көчөттөрбү? Жок, обычный эле өрүк. Чоңдон болобу? Чоңдон болот. Себеп бул шабдалы тез карайт экен, өрүгүң жетилгиче шабдалың карайт деп ошондой жакын эгип койгонмун. Шабдалы 2-3 жылда карайт, 5-6 жылда карайт, ага чейин өрүгүң жетилет деген. Жакшы экен. Сонун. Күн батыш тарабы дагы тосулган экен. Мына жакта сеткамен тосулуптур, а? Сеткамен тосулган. Мал жандык кирбейт экен да? Жок, кирбейт. Жакшы. Сонун. Паровой иштесе, үйдү бүт мындай капитальный кылып салган болсоңуз, өтө сонун кылыпсыз. Сесин поезддарда бүт көрүп турасыздар, 3-4 катар кылып куюпсуз. Баягы кирпичтер карматкансыз эми үстүлөрүнөн дагы. Колонна 4 бурчтан кеткен. Кеткен. 4 бурчтан кеткен. Анан ортосуна дагы 1,5 метрлик колоннаны койгонбуз. Койгонсуз. Сынып кетпесин, мансард болот деп. Эмесине баягы коридор жактаргабы? Ичине бардыгына мына бул жерден 4 жерге коюлган. 8 жерине 1 метрлик, ортосуна 1,5 метрликтен 4 коюлган. Жакшы. Подушка. Сонун. Кире бериште бул жерге навес кылынат окшойт. Мына жер брусчатка болсо, арт жагы баягы хозяйственный территория болот экен. Мына бул оң тараптарында бул жерге мал сарай, мына бул кошуналарга окшоп чөптөр жыя турган мал сарай кылсаңыздар болот. Жыйынтыктай берели анда ака, а? $58 000 мына ошол 8 сотка жери 11-ге 11 деди. 2 кабат, мансард экен, үстү бирок үстүндө дагы кенен баш тийбейт, бийик, сонун кылып жасаган экен. Мансард болгондо мансардты 1,20га чейин көтөрүп мансард башталган. Мансард башталган. Баягы биринчи этаждан эле башталган эмес экен да? Биринчи этаждан башталган эмес, 1,20 көтөрүлүп, андан кийин мансард башталган. Ошо баягы мындай бийик экен да потолокторуңузчу. Жакшы. Туугандар, көрүңүздөр мына ушул үйдү. Өтө сонун экен, мага жакты проектиси. Эгер үй издеп жүргөн болсоңуздар, ушул отделкасынын ишин эле кылып алып эле. Эми баягы болбогон иши калыптыр да, аз ишичи. Сыртын эми кийинки жылы утеплять этип алсаңыздар болот. Бирок отопленияны жаксаңыздар, азыр биринчи этаж Ташкент болуп калат экен.
Саламатта туруңуздар. Тез кабарды көрүп туруңуздар. Катталып, лайктан басып, жакшы комментариялар калтырыңыздар. Бул үйгө мен эси менен сүйлөшкөндө айтты, көп жылдык мээнет кеткен, акча зарыл болгондуктан сатып атам, болбосом ушу бала чакам менен жашайм деп жакшы ниетте салдым эле деп айтты эле. Ошого кимиңиздер үй баштасаңыздар, жакшы бүтүрүп алыңыздар. Үй издеп жүргөндөр болсо, мына ушул үйдү алсаңыздар болот экен. Алып жашаңыздар, бала чакаңыздар менен бактылуу күндөрдү өткөрүңүздөр. Саламатта туруңуздар, көрүшкөнчө.